Алтын түйін инженердик техникалык борбору аймактагы жаштар үчүн билим менен ийгиликке жол ачкан мекен. Бул борбордо робототехника, менталдык арифметика, модельдөө жана информатика боюнча сабактар өтүлүп, окуучулар заман талабына ылайык көндүмдөрдү өздөштүрүүдө. Бул кыздар келечектеги IT адистери. Мадина жана Бегимай информатика сабактарынан алган билимин текке кетирбей, аймак үчүн пайдалуу болгон атайын тиркемелерди ойлоп табышкан. Алсак, Мадина медицина жана каржылык сабаттуулук боюнча маалымат берген тиркемелерди иштеп чыккан. Алтын түйүн академиясына 4 жылдан бери катышып жүрөм. Программирование багытында окуймун. Азыркы учурда мен 2 приложение создать эткенмин. Ошондой эле көптөгөн конкурстарга катышып, орундарды ээлеп келгенмин. Азыркы учурда мен 2 приложениям, биринчиси персональный финансы, ал ар бир окуучуга өзүнүн финансыны каржылап, кандай багытта үнөмдөөнү үйрөтөт. Мисал келтирсек, бул декабрь айында автобус, ошондой эле оюндарга көбүрөөк акча кетирсең, кийинки айда ошону үнөмдөөгө аракет кыласың. Ал эми экинчи приложениям DocSnap, доктор сканер дегенди билдирет. Мисалы, бул приложение биринчи медициналык жардамды көрсөтүүгө жардам берет. Мисалы, сен бир жериңди кесип же күйгүзүп алган болсоң, ошону сканировать этсең, биринчи жардамды кантип көрсөтүүнү көрсөтөт. Ошондой эле симптому бар. Ал жерде мисалы тарталбаган, мисалы башың ооруса тарта албайсың да, ошого симптомуну киргизгем. Ал жерде эмне кылат жана срочность, канчалык сага ден соолугуңа зыян келтиришин көрсөтөт. Ошондой эле 3-чү бети бар. Ал жерде ар бир врач өзүнүн эмесини консультациясын берсе болот. Келечекте бул приложенияга мен тил кошум келет. Анткени Кыргызстанга акыркы учурларда туристтер көп келет. Мисалы, оорукана кайсыл жерде экенин билбейт. Ошого биринчи жардамды өзүнө жана досторуна ошол приложение аркылуу бере алат. Ошондой эле бул жерге кнопка кошум келет. Мисалы, тез жардамга, если бир жериң катуу ооруса, тез жардамга бассаң, тез жардамга кайсыл жерде жана эмне болуп атканын жөнөтөт. Бул приложенияны мен COVID-19 болгондо идея келген. Ошондо создать этейин деп, кийин алтын түйүндү билип, алтын түйүнгө катышып эжекелер аркылуу билип создать эткенмин. Бул приложенияны мен Өскөлдө өткөн форумга алып барганда агайлар өтө мактаган. Ошондой эле мага багыт берген. Дагы ушуну өнүктүрсөң, азыр Apple Store менен Google Play'де жок. Бирок келечекте ошого кошкум келет. Ошондой эле IT сферада иштегим келгендин себеби, мен жаштыгымдан инженерияга кызыкканмын. Бирок башында мен кайсы багыт тандашты билген эмесмин, бирок кийинирээк информатика багытын тандап, IT сферада иштөөнү тандадым. Бегимай Алибаева иштеп чыккан тиркеме туризм багытында кызмат кылат. Туристтер үчүн гид кызматтарын, такси жана керектүү кызматтарды тез табууга жардам берет. Бул аймактагы туризмди өнүктүрүүгө багытталган заманбап чечим. Бул приложенияларым Кыргызстандын туризмин өнүктүрүү максатында иштелип чыкты. Бул приложение аркылуу мен көптөгөн туристтерди чакырып, Кыргызстандын туризмин өнүктүргүм келет. Бул приложениянын башкы эле бетине киргенде колдонуучуга атайын айлануучу маданий жайлар көрсөтүлгөн. Аны басканда ошол айлануучу жана маданий жайлар тууралуу маалыматтар чыгат. Эгерде колдонуучуга бул маалыматтар жаккан болсо, корзина бөлүмүнө өтүп, ошону заказ жөнөтүү бөлүм баскычын басканда өз тууралуу биринчи толтурат. Кийин мага ошол заказ жөнөтүү бөлүм басканда мага Telegram ботума түздөн-түз келип түшөт. Анын колдонуучунун өзү тууралуу маалыматтарды көрүп, мен колдонуучу менен өзүм түздөн-түз байланышам. Жана башкы бетинде болсо 3 кнопка жайгашкан: Telegram, WhatsApp жана телефон кнопкалары. Ошол кнопка аркылуу мен колдонуучу түздөн-түз гана байланыша алат. Бул приложение менен мен Кыргызстандын туризмин өнүктүрүп, Кыргызстанды эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошкум келет. Бул приложениялар аркылуу мен көптөгөн конкурс, эл аралык форумдарга катыштым. Эң биринчи болуп эле заманбап технологиялар аттуу облустук конкурстан биринчи орунду камсыздап, акчалай сыйлык жана сертификаттар менен сыйландым. Андан кийин биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу эл аралык форумдан облустук турунда биринчи орунду камсыздап,
жана республикалык турuna жолдомо алып, Ысык Көл облусунда болуп өткөн республикалык туруна барып катышып келдим. Мен негизинен эле келечекте IT тармагында окугум келет. Биздин иримде балдарды мектептен тышкары өздөрүнүн талантын өнүктүрүү максатында иштейбиз. Бул жерде сабактар ар бир окуучунун өзүнүн талантына жараша болот. Жыл сайын бизде 5-тен 6-дан олимпиада, республикалык олимпиадалар болот. Ошол эле олимпиадаларга биздин окуучулардан Юлдашева Мадина, Жакупов Өмүрбек барып республикалык эл аралык олимпиадалардан 1-2 орунду алып келип жатышат. Информатика ирими жана программалоо ириминде биз эң алгач эле офистик программалардан баштайбыз. Андан кийин ар бир окуучу өзүнүн шыгына карап, Python тилинде программа түзүп, телефондо иштеген өзүнүн жекече тиркемелерин иштеп, өздөрүнчө жасап жатышат. -71 +62. Менталдык арифметикадан сабак берген мугалимдин айтымында, бул ыкма балдардын өзүнө болгон ишеничин арттырып, сабакка болгон кызыгуусун күчөтөт. Сабакка катышкан окуучулар эсепти тез чыгарууну үйрөнгөнүн, мектептеги математика сабагы мурдагыдан жеңилирээк болуп калганын айтышат. Мен менталдык арифметиканын окуучуларынын биримин. Менталдык арифметикадан олимпиадалар болот. Ташкентке, Ошко, Бишкекке олимпиадаларга чакырат. Биз ошол жака барып, өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтөбүз. Ар кандай математика тапшырмаларды иштейбиз. Азыр биз олимпиадага барыш үчүн даярданып жатабыз. Менин максатым окуучуларды жөн гана тез эсептөө эмес, алардын оң жана сол жарым шарларын өнүктүрүп, логикасын эске тутумун жогорку деңгээлде ачып берүү болуп эсептелинет. Ар бир бала бул гений, алардын жөн гана мүмкүнчүлүктөрүн ачуу керек. Менталдык арифметика бул келечекке ташталган инвестиция болуп эсептелинет. Учурда бир канча олимпиадалар болуп турат. Алардын бири Ташкент шаарында болгон олимпиадага окуучуларым менен даярданып жаткан учурум. Биз бүгүнкү сабакта балдар канаттуу роботту жасадык. Бүгүнкү канаттуу роботту жасаган темабыз силерге жактыбы? Алтын түйүн инженердик техникалык борборунда робототехника багыты өзгөчө кызыгуу жараткан сабактардын бири. Бул жерде окуучулар даяр маалыматты гана укпастан, өз колу менен робот чогултуп, анын иштөө принциптерин үйрөнүшөт. Я вдохновился сюда прийти, в Алтын түйүн, потому что друзья хвалили это место. Говорят, что тут хорошо учат и показывают разные вещи. Я пришел и вдохновился разными роботами. И до начала этого прихождения в Алтын түйүн мы дома с отцом чинили телевизоры. И это было очень похоже, из-за него я быстро понял. По тематике эти роботы могут двигаться от дисплея до компьютера. И я вам покажу наше произведение, которое движется с дисплеем. Это произведение было создано с формата как аттракционы, похоже на корабли. Сейчас демонстрируем. Вот. Это как катает человека. Кроме этого, есть разные вещи. Например, робот-птица по формате древних динозавров-птеродактилей. Или всеобразные карусели. Бизде конкурстар, областной конкурстар болот, районный конкурстар болот. Ошо конкурстарга балдарыбыз катышып, Бишкекке, Ысык Көлгө чейин барып, дипломдорго, сертификаттарга ээ болуп келишти. Бизге робототехника иримине окуучулар аябай кызыгып келет да. Биз мына Бужум айылында болгондуктан бизге шаардан көп келишет да, негизичи. Айылдардан келишет. Кээ бирки кызыккан балдарды ата-энелери алып келип, эшикте күтүп турганда учурлары болот да. Бизде мына Аксай айылынан келген Эрмек деген окуучум бар эле, 9-класс, быйыл 10-класс болду. Ошо бала аябай кызыгат да. Аксайдан келип бизге бир жумада 2 жолу сабагыбызга келип катышат. Ошол бизде болгон райондордо болгон конкурстарга катышып, областтарга өтүп, областтарга дагы барып, биринчи орун болбосо дагы экинчи орун болуп келишти.
Анда эмесе 320 бала билим алып жаткан бул борбор негизинен Бужум, Карабулак айылдарынын жана Баткен шаарынын окуучулары үчүн гана жеткиликтүү. Бул аймактагы балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болгону менен борбордон алыс жайгашкан айылдардагы таланттуу өспүрүмдөр бул мүмкүнчүлүктөн четте калууда. Азыркы учурда бизге ушу Бужум айылынан негизинде Бужум айылындагы мектептердин окуучулары, Баткен шаарынан, Карабулак айылынан, ошондой эле Кызыл жол кварталынан айрым окуучулар келип кошумча билим алып жатышат. Тилекке каршы башка райондордон келгенге окуучулардын мүмкүнчүлүгү болбойт. Ага бизге шарт жок. Шарт дегенде андай болуш үчүн бизде жатакана болушу керек эле. Тилекке каршы башка райондордун алыс аймактардын окуучуларга келип түздөн-түз келип биздин мектепте окушка шарт жок. Биз жалаң гана ушу жылына бир 4 жолу ушу биздин окуу жайдын уюштуруусу менен олимпиадалар болот. Ошо олимпиадаларда гана ошо балдар менен жолугушабыз биз. Себеби ушул багытта кызыккан окуучулар башка райондордо өтө көп. Ушундай чыгармачылыкка, техникалык багытка, робототехникага кызыккан балдар өтө көп экен биздин областта. Мен муну байкап атам. Тилекке каршы ал балдар бизге келип кошумча окушка мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да. Адистердин айтымында аймактар аралык теңсиздикти жоюу үчүн инженердик техникалык борборлордун географиясын кеңейтүү же онлайн жана көчмө окутуу форматтарын киргизүү зарыл. Мындай шарт түзүлсө, Мадина, Бегимай сыяктуу жүздөгөн таланттуу балдардын чыгышына жол ачылмак. Анткени мүмкүнчүлүк берилген жерде ийгилик жаралат. Нурпейил Ашур кызы, Салам медиасы.